Алай районунун тургуну Гүлбарчын Мадраимова кол өнөрчүлүк менен алектенип жүргөн. Боз үй фестивалдарына катышып жүрүп, тоо туризмин өнүктүрүү демилгесин колго алган. Былтыркы жылдан тарта табияты кооз Аю Тапан жайлоосуна боз үйлөрдү тигип, ички жана сырттан келген туристтерди кабыл алып баштады. Бизде деле эмнеге ушундай ишти кылсак болбойт, бизде эле кылсак болот экен да деген ой менен ушул ишти баштап инфотур өткөрдүм. 7 мамлекеттен Кыргызстандагы, чет өлкөдөгү туркомпаниянын директорлору келип, ошолор аркылуу инфотур өткөрдүк. Ошондо мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша эле өзүмдө болгон мүмкүнчүлүктөр менен иш кылдым. Бирок бизде ошондо проблема, кыйынчылыктар бараткана. Душ, туалеттин жоктугу. Туалет бар, эми бирок талаптарга жооп бербегендиги ошол мага проблема болду. Аю Тапан жайлоосу жошоолу өрөөнүндө жайгашып, деңиз деңгээлинен 300 метр бийиктикте турат. Жаратылышы кооз, туристтерди көп кабыл алган, өзүнө тарткан бул аймакта жаныбарлар жана түрдүү өсүмдүктөрдүн түрү өсөт. Чет өлкөлүк туристтердин агымы пандемиялык абалды эске албаганда жылдан жылга көбөйүүдө. Бирок алардын сунуштары боюнча тоо туризмин өнүктүрүү үчүн шарттардын түзүлүүсү зарыл болгон. Эң оболу жайлоодо бардык талаптарга жооп берген ажаткана жана жуунуучу кааналар болушу керек. Мен 2015-жылдан бери иштеп келем туризм тармагында. Анан ушул иштеген убакытта аябай көп мындай кыйынчылыктарга, түйшүктөргө туура келген. Бул ар бир иште түйшүк болот экен. Мен эң негизинен ушул таараткана, душ, баягы мончолор жайлоо шартында болуп келет. Азыр бул экосан туалеттерди пайдалануу менен бул баягы Booking.com деген бир саякатчылардын сайты бар. Ошол сайтта бул ошол жерде пункттар бар да. Таараткана, душтар кандай маселе, кандай деңгээлде чечилди деген. Ошол жерде бул экосан туалет бар деген бул келе жаткан туристтер бул жөнүндө маалыматы бар. Анан барга буга дагы туристтердин агымы, туристтердин көбөйүүсүгө чоң бир өбөлгө шарт түзөт деп ишенем да, буйрса. Жылына бир сезондо канча туристтер кабыл аласыз? Бизде 500дөн, 600дөн, 1000ге чейин, эң пандемиянын алдында ошо 1000ге чейин жеткен да. 1000ден ашып анан эң пик ошол болду да. Анан бизге болсо азыркы мезгилдерде туристтердин агымы Кыргызстандан эң бир туристтик потенциалы жогору мамлекет буйрса. Анан ушул маданиятыбызды, кооз жерибизди көрсөтүүдө биз дагы өзү тейлөөдөгү маданиятыбызды жакшыртышыбыз керек да. Жазаламасы темирден, турбопрофилден колдонгонбуз 30-га 30. Анан баягы жердин биринчи планировкасын кылып алып, анан бул дубалдары коюлат да. Принципи бунуку эң мына бул боз үйлөргө жалпы коюлганга, ташыганга сапаты боюнча жеңил боло турган оокаттын бири болуп эсептейм. Экологиялык талаптарга жооп берген ажаткана жана жуунуучу кааналар Аю Тапан жайлоосуна орнотула баштады. Өзгөчөлүгү табиятка зыяны тийбейт. Мобилдүү 2 сааттын ичинде куралат. Дагы бир айырмачылыгы 2 камералуу болуп, жайлоо сезонунун аягында калдыктарды компост, табигый жер семирткич катары пайдаланууга да болот. И человек, который приходит в гости, он идет вот с таким большим страхом. Ачыгын айтканда, биздин жайлоолордогу ажатканаларга келгендерди түшүнсө деле болот. Анткени алар бул кааналарга ушунчалык кыйналуу сезим менен кирип чыгышат. Ичи болсо дайыма эле кир тазаланган эмес. Жытынан болсо көздөн жаш чыгат. Толугу менен антисанитария десек болот. Ал эми бул орнотулуп жаткан ажатканада жыт жок болот. Кирип чыккандар оңой гана жол менен тазалоону да үйрөнүп алышат. Запаха не будет, потому что каждый человек после себя, он будет спокойно либо опилками прикрывать, вот чисто как природно, да. Ажаткана менен жуунуучу кааналар экологиялык талаптарга ылайык дарыядан 50 метр алыстыкта жайгашышы керек. Долбоор Helvetis Кыргызстан Бай-Алай программасынын алкагында ишке ашууда. Быйылкы жылы жалпы 3 ажаткана жана жуунуучу кааналар орнотулат. Буюрса бул как демонстрационный болуп коюлуп атат. Бул жерге жошоолуга Аю Тапан жайлоосуна бир демонстрационный туалет менен бир душ коюлат. Анан Сарыой жайлоосуна ал жерге 2 комплект коюлат. 2 боз үй лагеринин ээсине. Анан тилекке каршы баягы баарына алып бере албайбыз да. Ошого бул жерге участниктерди да чакырдык биз. Алар келип көрүшөт, азыр установканы көрүшөт, процесс кандай болот, кандай установка болот, кандай чечилет, эмне материал колдонулат. Анан бүт руководство даярдалган.
материалдын баасы канча, кайсы жерден алсак болот. Бүт иши кылса баягы бизге мына Ош областына доступный, жеткиликтүү материалдар колдонулуп атат да. Анан кийин бул демонстрационный денден кийин ар бир келген региондордон усталар дагы бар, алар көрөт дагы, ушуну жайылталы деп атабыз. Жайлоо туризм бул Кыргызстандагы келечеги бар туризмдин бир түрү. Мындан 30 жыл мурун башталган туризмдин түрү азыр өлкөдө жергиликтүү тур операторга батыш өлкөлөрүнүн туристтерине толук чабандын жашоосу менен боз үйдө жашап көрүүнү сунуштоо идеясы дүйнө элине таркады. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.